Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз депозиттерди коргоо агенттиги боюнча жыл жыйынтыктары тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Букуев Кадырбек Жумабекович, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору. Кадырбек Жумабекович, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертейин, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушу депозиттерди коргоо боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыз дагы болот. Урматтуу Кадырбек Жумабекович, мынакей акырында билинбей 2025 жыл аяктап келатат. Ошол себептен ар кандай мамлекеттик кызматтардагы иштеген ишкерлер, ишканалар жыл жыйынтыгын чыгарып атат да. Бүгүн ушу сиздердин Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин 2025 жылдагы көрсөткүчтөрү тууралуу кыскача маалымат берип кетсек. Кандай болуп атат быйылкы жыл? Жарандарды сиздер менен иштөө ыкмасы көбөйүп атабы, депозиттерге каражаттарын салган кыргызстандыктар? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздерге чоң рахмат. Жылдын аягында бизди да унутпай чакырганыңыздар. Анткени биз деген эл үчүн кызмат кылып жатабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, элдер дагы ошо акча каражаттары банктарда сакташат. Анан дайыма ошол акча каражаттарынын коопсуздугу боюнча акча каражаттарын кайтарып ала алабызбы, банктар туруктуу иштеп атышабы, банктар жабылып кетпейби деп жалат болушот да, ойлонушот да. Ошол тарапта биз кызмат кылып атабыз. Бул биздин депозиттерди коргоо боюнча агенттик 2008 жылдан бери финансы рыногунда иштеп келе жатабыз. Бул деген эл аралык тажрыйба. Бизден мурун эле башка мамлекеттерде ушундай корпорациялар, агенттиктер, фонддор депозиттерди коргоо боюнча түзүлгөн. Баары тең жакшынакай иштеп келе жатат. Эң негизги себеби бул ушу адамдар банктарга акча каражатын аманатка, депозитке салып атканда билиши керек. Мамлекет тарабынан ушу аманаттары, депозиттерди банктардагы мамлекет тарабынан корголуп, эгер бир себептер менен биздин банктар жабыла турган болуп баратса, акча каражатын мамлекет тарабынан кайтарылып берерин билиши керек да. Түшүнүктүү. Келиңиз, ал жөнүндө да сүйлөшөбүз. Учурда 2025 жылы сиз айтып аткандай ачылгандан берки көрсөткүчтөргө салыштырмалуу кандай өсүүлөр байкалып атат? Өсүүлөр жакшы. Ошол биздин депозиттерди коргоо боюнча системасы иштеп жатканына карап да, адамдар дагы банктарга ишенишип акча каражаттарын салып атышат. Быйылкы жылы өсүштөр аябай жакшы. Бул акыркы банктардын отчету боюнча банктарда 815 миллиард акча каражат бар депозиттерде, элдердин ишенип салган. Бул деген жылдын башынан бери 209 миллиард сомго көбөйдү да. Бул 36% пайызга көбөйдү да. Бул жакшы көрсөткүч. Андан башка дагы ошол 815 миллиард адамдардын акчасын коргоо үчүн биздин фонддо 9 миллиард азыркы күндө 300 миллион сом топтолду да. Бул акча дагы жылдын башынан бери 1 миллиард 600 миллион сомго көбөйдү. Бул акча каражаттарды биз ошо коммерциялык банктар бизге взнос катары төлөшөт квартал сайын мыйзам боюнча 0,2% годовых. Анан ошол акча каражаттардан биз топтодук. Эми бул биздин азыркы күндө жылдык планды 104%ке аткарып койдук биз. Ашырып турсуздар да. Ашырдык. Элдин ошо банктарга болгон ишеним деңгээли көтөрүлгөн сайын биздин да пландарда ишке ашырылып жатат. Негизи элдин ишеними жакшы. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бизде азыркы күндө 21 коммерциялык банк бар болчу 1 декабрга чейин. Жакын арада жаңы банк ачылды, Улуттук банк лицензия берди. Бул деген Кылым банк ачылды азырчы. Кылым банк ачылды. Анан дагы Улуттук банкта банк ачабыз деген дагы 3-4 арыз жатат да. Алар эгер туура чечилип калса, дагы банктар ачылышы мүмкүн.
банктардын ачылып аткан себеби бизде Кыргызстанда финансылык туруктуулук жакшы да, финанс системасы жакшы иштеп атат. Ошон үчүн буякта инвесторлор да келип, биздин өзүбүздүн да бизнесмендер да акча топтошуп, банк ачайлы деп жатышат да. Депозиттерди коргоо деп атпайлыкпы, урматтуу Кадырбек Жумабекович? Учурда ошо депозиттерди коргоо боюнча жарандардын түшүнүгүн акылы жетилип, чындыгында банктарга акчаларын сактап баштады деп атпайлыкпы? Көрсөткүчтөр боюнча мындай статистикалык маалыматтарыңыздар барбы? Кандай болду да былтыркы жылга салыштырмалуу өсүштөрдү сонун менен айтып атасыздар? Негизи анан аймактар боюнча дагы токтоло кетсек, ошол эле биздин Жети Дубандагы бул багытта сиздердин филиалдарыңыздар кандай иштерди аткарып келет? Жалпы республика боюнча карасак, ошо банктарда элдин акчасынын саны 815 миллиард деп атпайлы. Ошонун ичинде 85% пайызы бул Бишкек шаарында топтолгон да. Анткени деген биздин борбор шаарыбыз бул финансы маселелер боюнча борбор болуп эсептелинет да. Биякта банктардын ири банктар, кеңселердин баары тең ушул жерде там. Чоң компаниялардын офистери да Бишкекте, анан элдин көпчүлүгү деле Бишкекте жашайт да. Ошондуктан бизнестин көпчүлүгү ушу Бишкек шаарында. Ошон үчүн бул депозиттердин 85% бул Бишкекте болот, топтолгон. Андан башка бул областтарды карасак, андан кийин эле 3,2% бул ушу депозиттердин Чүй областында. Калганы болсо Ош шаарында 2,8%, Ош областы боюнча 1%, андан кийинки эле чоң областтар бул тиги Жалал Абад областы 3,3% ушу Жалал Абад областында. Башка областтарда Баткенде 1,1%, Ысык көлдө 2,1%, Нарында 0,6%, анан калганы ошо Таластан 0,7%. Ушундай. Өсүш байкалып атабы? Өсүш байкалып атат, региондордо деле байкалып атат. Бул эми тиги пайыз менен алгандагычы, анан мындай абсолютный суммада жакшы эле мунун. Например, тиги Ош шаарында эле 22 миллиард акча каражат бар да, депозиттерде. Ош областында 8 миллиард, ушундай суммаларда. Булар көбөйүп жатат. Элдин ишеними да жакшы болуп атат. Андан ишенимден башка дагы өзүңүздөр байкап атасыздар, региондордо айыл жергесинде жашаган адамдар дагы бизнес кылганды, мал чарбасын, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча көп аракеттерди кылып атышат. Айыл жергесине барып калсаңыздар, көчөлөрдөн, үйлөрдүн жанынан көрүп каласыздар, бирден машина, бирден трактор турган үйлөрдү көрүп атасыздар да. Биздин эл деген ушу айыл чарбасында жакшы жетишип, мындай акча тапканда да үйрөнүп калышты да. Биз ошого да аябай кубанып атабыз. Айыл жергесине да барып биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Акча каражаттарыңыздарды банкта сактаңыздар, үйдө сактабаңыздар, үйдө сактасаңыздар кооптуу. Айыл жергесинде үйрөнүп калышты. Өзүңүздөр билесиздер, депозитке караганда дагы эл банкка көп кирип чыгышат. Анткени кредит керек болот айыл чарбасында, билесиздер. Жазында айдоо иштерине керек болот. Өсүмдүк өстүрүүчүлөр, мал багуучуларга дагы бул негизи кредит алып, ошо анан иштеткен үйрөнүп алышты. Андан башка дагы мамлекет тарабынан да айыл чарбасына жакшы көңүл бурулуп атпайбы? Ал жакта жана льготный кредитование кетип атышат. Субсидиялар берип атышат. Ошолордун баарын тең эле ошо акчаларды дагы азыр жанагы банковский технологиялар позволяет. Элдер дагы мурункудай үйлөрүнө кармабай, банктын телефондогу банктын тиркемелерин колдонушуп, ошо банктарга да сактап калышты да акча каражат. Көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Элдин дагы финансылык сабаттуулугу көтөрүлүп, бул дагы банктарга да жакшы болуп атат, анан целом финансылык системага да жакшы болуп атат, анан мамлекетке да жакшы болуп атат. Мамлекетке кандайча жакшы болот экенин аны дагы айтып берем. Айтып койсоңуз. Айтып коеюн дегеним ошо элдер эмне үчүн банктарга акчаңыздарды сактаңыздар деп биз чакырабыз. Анткени бул кооптуу, экинчиден пайдалуу да, адамдардын өздөрүнө дачы. Банктарда эгер депозитке салып койсоңуздар, банктарда депозитке пайыз кошулуп турат. Анын түрлөрү да бар.
ай сайын ошол эсептелген пайызын алып турсаңыздар да болот, же болбосо капитализация деп коет. Эгер банк менен келишим түзүп койсоңуз, ай сайын барып пайызды албайсыз, ал үстүнө дагы пайыз эсептелине берет. Анан кийин ошол банкка калган акча каражаттарды банктар ошо бир адамдардан депозитке алса, экинчи адамдарга кредит керек болсо, бизде көпчүлүк адамдар бизнес кылганды жакшы үйрөнүшкөн, ошолорго кредитке берет. Анан ортодо дагы бул деген айыл чарбасына аябай пайдалуу. Андан башка дагы ошо биз банктар аркылуу жанагы бул депозиттерди коргоо боюнча фондко взностор чогултабыз деп атпайлы. Ошол дагы ошо элдин салган депозитке, аманатка салган акчасынан чогулат да биз. Аны да биз жөнүнө кармап турбайбыз. Аны деген биз мыйзам боюнча финансы министрлигинен анан кийин улуттук банктан мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алып турабыз ар дайымчы. Ал баалуу кагаздар аркылуу финансы министрлиги, улуттук банк ошол мамлекеттик бюджетке керектүү тараптарга ошол акча каражаттарды дагы сарптайт. Ушундай мындай цикл бар да, алмашып акча каражаттар иштеп турат. Анан жалпысынан ошол элге иштейт да. Өзүңүз билесиз, мамлекеттик бюджеттен акча каражаттар негизинде социалдык тармактарга кетет. Мектептер салынат, больницалар салынат, ошол эле тиги ооруп калган адамдарды дарылоого кетет, башка ушундай муктаждыктар кетет да мамлекеттин. Ошо мамлекетке биз аябай жакшы колдоо кылабыз. Демек, жалпылап эмес, негиздеп айтканда, депозитке жарандар акчасын салуу менен өзлөрүнүн акчасын көбөйтүп үнөмдөөгө жана кооптуу учурлардан алысыраак болууга, андан тышкары мамлекеттин өсүп өзүнүн күчүнө экономикага салым кошот экен да. Көптөгөн жарандарда суроо болуп келет. Буга чейин эфирге келгенде да сизге да ушул суроону телекөрүүчүлөр берди эле да. Кайсы валютада акчаларын сактоо бул ыңгайлуу? Сом мененби же чет элдик валютадабы? Азыркы күндө көп убакыттан бери банктарга аманатка, депозитке акча салам десеңиздер, экономикалык, финансылык жагынан пайдалуусу бул биздин улуттук валюта сомдо салган туура келет. Анткени банктар дагы ошондой саясат, анан ошондой азыр тажрыйба жүрүп атат. Анткени сомдун өзүңүздөр байкап атасыздар, башка валюталарга караганда, башка чет мамлекеттердин валюталарына караганда аябай стабилдүү. Аны бүткүл дүйнө жүзү билишет, биздин кошуналар да билишет. Керек болсо башка кошуна мамлекеттин адамдары Кыргызстандын банктарына келип депозитке акча салышат. Биринчиден ошо мен айтып кеткендей, биздин банк сектору аябай жакшы иштеп атат. Акыркы 10 жылда бир дагы ошо банк жабылган эмес. Бул деген ошо улуттук банктын жакшы саясат иш жүргүзгөнүнөн, анан биздин банктар дагы аябай тартиптүү иштешет. Анан ак ниеттер менен иштешет. Анан эң негизги жакшы азыр депозиттер боюнча пайыздары 17% чейин жетип атышат. Ошондой банктар, микрофинансылык компаниялар бар. Мен айта кетчү нерсе, азыркы күндө бизде 21 коммерциялык банк болсо, ошол 21 банк тең ошо депозит кабыл алууга лицензиясы бар, улуттук банк тарабынан берилген. Андан башка дагы 3 микрофинансылык компания бар. Алар дагы ошо улуттук банк тарабынан берилген депозиттерди, аманаттарды кабыл алуу боюнча лицензиялар бар да. Бул Элет Капитал, Салым Финанс, анан АБН деген микрофинансылык компаниялар бар. Ошолор иштеп жатышат. Анан сом боюнча 17%ке чейин бар деп атпайлы. Көпчүлүк банктарда 13, 14, 12% менен ашат да депозиттерди. 17% менен алгандары да бар. Анын ичинде микрофинансылык компаниялар бар. Анан, например, мисалы доллар менен, валюта менен салсаңыздар, ал жакта пайыз арзаныраак. Ал жакта бир жылда пайызы 1%ке да жетпейт да. Бул аябай эле төмөн да. Өзүңүздөр байкап атасыз, анын төмөндөшүнүн себеби биринчиден бизде Кыргызстанда саясат ошондой, биз баарыбыз эле патриотпуз, банктар да ошону колдошот. Анан экономикалык жагынан дагы бул чет мамлекеттик азыр валюталарга ишеним да элдин ылдый түшүп калды. Анткени дүйнө жүзүндө болуп аткан окуялар дагы таасирин тийгизет да. Анан өзүңүздөр да байкап калдыңыздар, мурун мындай там алганда, машинелерди сатып алганда көпчүлүгү эле валюта менен эсептешчү. Азыр болсо
ошо көпчүлүгү сом көтүптү. сом көтүп калды да. Аны дагы мамлекет дагы финансы системасына, налоговый система, таможенниктер дагы баары тең аны колдошот да. Колдон келсе ошо банктардагы пайыздарды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Улуттук валютада, сомдо депозитке салсаңыздар пайдалуураак. Дагы бир өтө маанилүү айтсаңыз, депозитке акчасын жаран салам деген банктагы пайыздарды кайсыл жерден анализдеп, мониторинг кылып, ишенүүдүү банкты тандоого, пайызы көп банкты тандоого мүмкүнчүлүгү бар. Банктарды кантип тандайсыздар? Банктарды депозитке акча салам дегенде азыр мындай телефондон деле ар бир банктын сайты бар. Ошол жака кирсеңиздер маалымат бар да. Анан эгер ошол салыштырасыздар, болбосо банктардын бөлүмдөрү аябай көчөдө көп. Кире калып сурасаңыздар, ошол жерде маалымат тактачасы бар. Андан кийин кызматкерлери дагы түшүндүрүп берет да. Эми азыр ар бир адамдын интернетке эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерден карасаңыздар деле болот да. Эң бир айтып кетчү нерсе, биринчи кезекте жана мамлекеттик банктарда карасаңыздар болот, Элдик банк менен Айыл банкта. Эмне үчүн мен бул айтып атканым себеби, жана сиздер дагы статистиканы сурап атпайсыздарбы? Ооба. Ошол банктарда болгону 815 миллиард сом депозитте турса, азыркы күндө көбөйбү. Ошонун ичинде бул депозиттердин мисалы 19% бул Элдик банкта. Айыл банкта болсо 15%. Андан кийин бул элдер ушуларга аябай ишенишет да, мамлекеттик банкка депчи. Эмне үчүн дагы ишенишет? Анан ишенимден мамлекеттик банк деп ишенишет да, жакшы. Бул жерде Айыл банк менен Элдик банкта 100% эме да, мамлекеттин акциялары да бердечи, кожоюну мамлекет болуп эсептелинет. Андан экинчи себеби эмне үчүн мамлекеттик банктарды элдер тандашат? Анткени булардын жерлерде бөлүмдөрү да көп да, аябай ыңгайлуу да. Анан кийин пайызы да көбүрөөк, жогору экен да. Пайызында булар жакшы коюшат. Анткени буларга мамлекеттик банк болгондон кийин булар деген мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин саясатын жүргүзүш керек, элди колдошу керек. Ошон үчүн биринчи себеп булар мамлекеттик банк деп, экинчи себеп тиги бөлүмдөрү да жакшы. Анан азыркы күндө байкасаңыздар, Элдик банк менен Айыл банктын дагы мындай тейлөө сапаттары дагы жакшырып калган. Жанагы банк тиркемелерин да жакшыртып коюшкан. Булар дайыма ошол процессте иштеп турушат да. Анан жаңы депозиттик продуктыларды, кредиттик продуктыларды дагы булар убагында берип турушат. Анан дагы айтчу кетчү нерсе, башка дагы жеке менчик банктар дагы таарынып калышпасын. Статистиканы айта кетейин. Бул 21 банк болсо, эң алдыңкы 5 банктын ичине депозиттерин көп, анан элдерде иштенген. Бул 3-чү банк, бул Эм банк да. Бул Эм банкта азыркы күндө ошо депозиттердин 14,9% ушул Эм банкта да. Андан 4-чү банк бул Бакай банк. Бакай банкта элдин 15% депозити бар да. Андан кийинкиси бул 5-чи банк, бул Кыргыз инвестициялык кредиттик банк бар, КСБ деп коюшат. Ол 8% ошол жакта да, 8% элдин акчасынын. Демек, жалпылап айтканда, Кудайга шүгүр, депозитке биздин жарандардын акчаларын банкта сактоо жагы ишке жүрүп атыптыр. Өтө маанилүү дагы. Бир суроо, депозиттерди коргоо боюнча өзүңүз айтып аттыңыз, чет биздин коңшу мамлекеттер менен салыштырып, жалпы эле биздин учурдагы абал кандай жана жакшыртуу боюнча кандайдыр бир ошол бөлөк мамлекеттер менен иш алып барасыздарбы? Алардан кандайдыр тажрыйбаны алып, бизден тажрыйба алып, иштер жүргүзүлүп келеби? Ооба, биз дайыма бул Кыргызстандагы финансылык туруктуулукту мындай эффективдүү болсун деп, элдин аманаттары менен банктардагы депозиттерин сактоо максатында, коргоо максатында чет мамлекеттик тажрыйбаларды алып турабыз. Анын ичинде биз жакын
кошуналарыбыздын тажрыйбасын, алыскы мамлекеттердин дагы тажрыйбасын карап иш алып бара жатабыз. Айта кетчү нерсе, биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киребиз да, ошонун арасында бизде бул биздин мыйзамдарды, анан нормативдик документтерди гармонизациялоо боюнча саясат жүрүп атат. Ошол жакта экспертный группа бар биздечи. Ошо депозиттерди камсыздандыруу, коргоо боюнчачы. Анткени бул Казакстанда да бул Евразиялык экономик биримдикке Казакстан, Россия, Белоруссия, Армения жана биздин мамлекет кирет да. Аларда дагы бизге окшогон фонддор, корпорациялар, анан кийин агенттиктер бар. Ошолор менен биз меморандумубуз бар. Акыркысы бул 2019-жылдан бери 6 жыл иштеп келдик. Анан жакында эле Москвага барып келдик биз декабрь айынын башында. Ал жерге барып ошол меморандумдун эмеси мөөнөтү өткөн, дагы келерки 5 жылга узарттык. Ал жерде биз эми өткөн жылдын жыйынтыгын чыгардык. Негизи өзүңүздөр байкап атасыздар, ал жерде да мен ошо депозиттерди камсыздандыруу, коргоо боюнча агенттиктердин жетекчилеринин жыйыны болду. Ошол жерде биз ар бир өзүбүздүн мамлекет боюнча отчет бердик, маалымат бердик. Ошол жерде мен аябай Кыргызстанга көңүл аябай жакшы болду. Анткени биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз аябай жакшы. Ички дүң продукциясынын өсүшү боюнча, анан экономикалык өсүш бизде 10%. Биз ошо Евразиялык экономикалык биримде биринчи катарда кетип бара жатабыз. Мурун Арменияда жүрчү, азыр болсо биз стабилдүү Кыргызстан астыга чыктык. Баары тең аябай кызыгып суроолорду берип атышат. Анын ичинде биздин өзүбүздүн иш боюнча дагы көрсөткүчтөр боюнча биз алдыда бара атабыз. Негизи бул Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде эле эмес, биз бүткүл дүйнө жүзүнүн ичинде дагы жакшы алдыңкы катарларда бара атабыз. Могу жаңы өнүгүп жакшы темп алган мамлекеттердин катарындабыз. Биз ушу ноябрь айында дагы Португалияга барганбыз, эл аралык жыйынга. Биздин иш боюнча эл аралык ассоциациябыз бар. Ал жерде 98 мамлекет болчу, мүчө болчу. Биз ал жерде активдүү иштейбиз. Быйыл ошол эл аралык ассоциацияга кирген өкүлдөрдүн саны 107-ге чейин көбөйдү. Анткени башка мамлекеттерде дагы, жана жаңы өнүгүп келаткан мамлекеттерде дагы ушундай фонддор түзүлүп атат да. Дагы жакшы нерсе, кабар, биздин жетишкендигибизди айтып атпайбынбы? Биз негизи жаңы жылдын аянда жакшы кабарларды уккубуз келет, айтыңыз. Айта кетейин, мактанганым болбосун, бул деген эми биздин ишибиздин бааланганы да, ошол Португалияда ошол жылдык жыйын болду. Депозиттерди коргоо боюнча иш алып барган фонддордун корпорациялары чогулуп, ошол жерде биздин иш жакшы бааланып, анан ошол жерде эл аралык ассоциациянын аткаруу комитетине шайлоолор болду да. Шайлоолор болуп, ошо 107 мамлекет катышты. Анан 15 мамлекет ошо аткаруучу комитетке шайланды. Анын арасындагы биздин агенттик да өтүп, мен ошол жерге мүчө болуп кирдим. Бул тарыхта биринчи жолу болду. Бизден чоң мамлекеттер өтпөй калды, биз өтүп кеттик. Анткени азыр мен өзүм деле мактаган жок, биз негизи жаштар дагы жалпы эле мындай Кыргызстандын жарандары дүйнө жүзүндө деңгээлибиз жакшы, аябайчы. Иштесек болот. Бизде көп жерлерде Кыргызстан деп билип калышты. Анткени жана экономикалык өсүш бүткүл дүйнөлүк банктын маалыматынан көрүп атышат, башка эл аралык уюмдардын маалыматтарынан көрүп атышат. Анан сиздер журналисттер дагы эл аралык деңгээлде дагы биздин телевидениедагы чыгып атпайбы, жакшычы. Ошол кабарлар жетишип, бизде аябай биз менен дагы макулдашып калды. Анын себеби биз кайсы жактан өзүбүздү көрсөттүк. Биз жана эл аралык
стандарттар бар, принциптер бар биздин жумуш боюнчачы. Биз ошол жакта аябай активдүү катыштык. Айта кетчү нерсе, биздин бир кызматкерибиз бар, ITK Анара деген, биздин системада көп жылдан бери иштейт. Жакында эле ошол эл аралык биринчи жолу ошо практикада болду. Эл аралык эксперттердин окуусу болуп, анан экзамендер тапшырышкан. Ошол жерден көп мамлекеттин ичинен ошо оңго жетпеген эксперт экзаменден өтүштү. Ошонун арасында биздин ошо коллега өтүп кетти да. Ал коллегабыз ошо Кыргызстандын атын чыгарып, азыр дүйнө жүзүндө башка мамлекеттердин ошо иштеп аткан ушундай бизге окшогон фонддордун иштерин анализдеп, эксперттеп, баа берип иштеп атышат. Анан биздин кызматкерлер дагы жакшы иштерди алып барып атабыз. Анан биз Кыргызстандын ичинде кандай иш алып барып атабыз? Жана эл аралык тажрыйбадан алыпчы, биз айтып атпайлы, биз тиги ушул депозиттерди коргоо боюнча фондко акча каражатты банктардын депозитинен 0,2% жылдык көрсөткүч менен взнос чогултабыз деп. Азыр болсо жаңы ушу стандарт кабыл алынды, дифференциациялык системага өткүлө депчи, ошону поддержкалабыз. Дифференциалдык система деген эмне? Ал деген ошол жана биз айткан 0,2 фиксированный суммадан башка дагы бул эме болот го, жана риск тобокелдик. Банктар тобокелдик менен иштейт. Ошол кайсы банк көбүрөөк тобокел болсо, ошол бизге взносту көбүрөөк төлөшү керек. Ошондой методика иштеп чыктык биз уже 1,5 жылдан бери иштеп атканбыз. Мониторинг кылдыңыздар ар бир банктарды Кыргызстандагы? Аны предварительно маалыматтарын алып, анын баарын тең өзүнчө мындай межведомственный рабочий группа деп коет. Банктардын адамдары катышты, Улуттук банктын эксперттери катышты. Ошондой методиканы иштеп чыктык. Буюрса, бул жаңы азыр жогорку кеңештин депутаттары менен макулдашып, кабинет министров менен макулдашып туруп, биз быйыл ошол методиканы бекитебиз дагы. Жакын арада жылдын аягына чейин, болбосо 2027 жылы ошол методика менен жаңыча иштей баштайбыз да. Бул дагы ошо банктардын тобокелдигин эсептеген методика болгондуктан банктар мындан дагы туруктуу жана жакшы иштегенге иштеш керек болот да. Анткени Улуттук банктан башка дагы биз дагы ошол депозиттерди кошумча көзөмөлдөйбүз да. Ошондой тартипте ошондой жаңы нерселерди киргизген жатабыз биз. Андан башка дагы айтып кететін жакшы нерсе, биздин мыйзамда жазылган, эгер банк жабыла турган болсо, банктын Улуттук банк лицензиясын алып кое турган болсо, биз азыркы мыйзам боюнча 30 күн ичинде төлөп беришибиз керек. Жаңы азыр международный ошо эл аралык тиги стандарт киргизилип атат. 7 күн болсун депчи. Эң жакшысы 3 күнгө чейин кыскарткыла депчи. Биз ошонун үчүндө иштеп атабыз. Кудай сактасын, эми андай учурлар кездешпей эле койсун. Кездешпей койсун, бирок биз ошону алдын алышыңыздар керек мыйзамда. Да, жоболорду кабыл алып коюш керек. Аны элдер да билет да, эгер ошондой болуп кетсе, 3 күндүн 7 күн ичинде эле төлөп бере турбайбы, анда мындай кыжалат болбой эле коелу, жакшы система бар турбайбы деп ишеним артат да. Негизи эле сиздердин ушул иштеп келаткан мезгилде депозиттерин коргоп, банктардан жарандардын акчасын алып берген учурлар кездешти беле? Акыркы 10 жылда болгон жок. Мен бул системада 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде дагы андай мисалдар дагы ошондой болуп кете турган учурда болгон жок андайчы. Демек стабилдүүлүк экен да? Стабилдүүлүк, анткени биздин Улуттук банк дагы, финанс министрлиги дагы, экономика министрлиги дагы, кабинет министров, аппарат президенти саясатташында болуп. Бизде даже 2030 жылга чейин тиги улуттук стратегия кабыл алынды. Ошол жакта да жазылган баары тең. Баардык иштер ошо элдин бакубат жашоосуна арналган, багытталган. Президенттин ошо программасы менен баарыбыз иштеп атабыз. Ошол биздин ишибиздин дагы, жана мен айтып атпаймынбы, эл аралык деңгээлде дагы аябай бааланышып, бизди Кыргызстан деп ошо эл аралык уюмдарга дагы мүчө кылып кабыл алып атышат. Биз дагы аброй көтөрүп атканынын белгиси да. Өзүп атканды гана таң калып атып, бизден тажрыйба сурап атышат да, кайта кантип иштеп атасыңар, кантип ушундайга келдиңер депчи. Кубанычтуу кабар. Жакшы, жаңы жылдын астында ошо. Аябай жакшы кубанычтуу кабарлар, жакшы жаңылыктар менен бөлүштүңүздөр. Негизи жалпылап айтканда,
демек өзүңүз айтып атпайсызбы, быйылкы жылкы көрсөткүчтөрүбүз ушу депозиттерди жарандардын сактоосу боюнча бийиктеп жогорулап атат деп. Бул жарандарыбыздын, жалпы кыргызстандыктардын жашоосунун жакшырып атканынан кабар берсе керек. ооба. Ошол себептен акырындап биздин программанын соңуна келип калды. Кирип келе жаткан жаңы жыл менен жалпы кыргызстандыктарга каалоо тилегиңиз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Айтылбай калган сөздөр болсо дагы айтып өтүүгө уруксат беребиз. Урматтуу мекендештер, замандаштар, аксакалдар, жаштар, барыңыздарды ошо келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биз Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоончу агенттиги, биз ар дайым сиздердин кызматтарыңыздардабыз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, акча каражаттарыңыздарды үйдө сактабаңыздар, бул кооптуу. Банктарда сактаңыздар, пайыздар түшүп турат. Элдин талабына да керек бул акча каражаттар, экономиканын өсүшүнө да керек. Рахмат, барыңыздарда сак саламатта болуңуздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу. Рахмат, Кадырбек Жумабекович, убактыңызды бөлүп, ишиңиз көп болуп атса дагы бизге келип, жалпы телекөрүүчүлөрдү кызыктырган депозиттерди коргоо агенттигинин ишмердүүлүгү боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.